Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен кайрадан мен Ирзат Абыласан кызы кыргыз тили сабагы болмокчу. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы муун деп аталат. Эми муун деген эмне? Бир дем менен айтылган, бир нече тыбыштардын ыргагынан турган сөздүн эң майда икемдүү бөлүкчөсү бул муун деп аталат. Кандай түшүндүрөбүз? Мисалы, апа, тоо, мектеп, китеп, эне жана башка сөздөрдү ала турган болсок. Биринчи апа сөзүндө а-па эки муун бар, андан ары бөлө албайбыз, көрдүңөрбү? Демек, а деген биринчи муун, па деген экинчи муун. Бир же бир нече тыбыштардын ыргагынан туруп, бир дем менен айтылган сөздүн эң кичине бөлүгү муун деп айттык. Демек, бул жерде апа сөзүндөгү биринчи муун а мууну бир тыбыштан турган муун, экинчи па мууну эки тыбыштан турган муун. Андан ары биз бул сөздү муунга ажырата албайбыз. Кийинки сөз тоо деген сөз. Тоо сөзү бир муундан турган сөз. Тын өзүнчө, оон өзүнчө кылып биз ажырата албайбыз. Бир ыргак менен айтылган, үч тыбыштан турган эмне болду? Бир муунду сөз болду. Мектеп деген сөз деле ошондой эле. Мектеп эки муундан турган сөз болду. Бир ыргак менен айтылган, үч тыбыштан турган, эки муундан турган эмне болду? Сөз болду. Андан ары биз аны ажырата албайбыз. Демек, муун бул сөздүн бир ыргак менен айтылган, бир же бир нече тыбыштардын турган сөздүн эң кичине бөлүкчөсү болуп эсептелет экен. Андан ары бөлүп жиберсек, ал муун эмес, жөн гана тамга болуп калат. Эми биз сөздө канча муун бар экендигин кантип билсек болот? Башкача айтканда, сөздөрдү кантип муундарга туура ажыратсак болот? Ар бир муундун борбордук элементин негизги өзөгүнө үндүү тыбыштар түзөт. Себеби үндүүлөр булар муун түзүү касиетине ээ болгон тыбыштар болуп эсептелинет. Ушундан улам биз сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун бар деп билишибиз керек. Демек, сөздөрдү муунга ажыратууда биз үндүү тыбыштарга басым жасайбыз, балдар. Ушуну билип алгыла. Сөздү муунга туура ажыратыш үчүн жазылган сөздү окуп көрөбүз дагы, ал жерден үндүү тыбыштардын санын санап чыгабыз. Ошого жараша биз, демек, ал сөздү ошончо муунга бөлөбүз. Эгер сөздө үч үндүү тыбыш болсо, сөз 3 муундан турат. Сөздө бир үндүү тыбыш болсо, сөз 1 муундан турат. Эки үндүү тыбыш болсо, 2 муундан турат. Демек, сөздү муунга ажыратууда биз ал сөздө канча үндүү тыбыш бар экендигин тактап билип алышыбыз керек экен. Мисалы, карындаш деген сөз бар, Карындаш деген сөздү муунга ажырата турган болсок, карындаш деп 3 муунда ажырайт. Биринчи К деген муунда А үндүү, Рын деген экинчи муунда ы үндүүсү бар. Даш деген үчүнчү муунда дагы А үндүүсү бар. Демек, бул сөздө, карындаш сөзүндө 3 үндүү тыбыш бар: А, ы, А. Ошондуктан карындаш сөзү 3 муунга ажырады. Дагы бир жолу айтабыз. Сөздөрдү муунга ажыратууда эң биринчи биз ошол сөздө канча үндүү тыбыш бар экендигин санап алышыбыз керек экен. Эми муун канчага бөлүнөт? Кыргыз тилинде муун 3кө бөлүнөт. Ачык муун, жабык муун, туюк муун болуп. Ачык муун деген кандай? Бул жерде мисал турат, же, ага. Демек, ачык муун деген сөздүн башы дагы, аягы дагы үндүү тыбыш менен аяктаса, бул ачык муун болот. Жабык муун деген кандай?
мисалдар турат: ат, эт, ук, өч, өз деген. Жабык муун деген бул муундун башы үндүү менен башталып, аягы үнсүз тыбыш менен аяктаса, бул жабык муун болот. Ал эми туюк муун бул тулпар жээктеп турат. Демек туюк муундун башы дагы, аягы дагы үнсүз тыбыштар менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаса, бул туюк муун болот. Демек биз сөздөрдү муундарга биринчи ажыратып алгандан кийин аны эгерде биз талдай турган болсок, бул кандай муун экенин, анда ушул 3 муунду жетекчиликке алып туруп, 3 бөлүктө анан жакшылап күн коюп карап алып, ажыратып талдашыбыз керек. Эми үндүү жана үнсүз тыбыштардын өз ара карым-катышта келишине ылайык, кыргыз тилинде муундардын төмөндөгүдөй структуралык типтери учурайт. Биз муну сөзсүз түрдө билип алышыбыз керек. Эгер биз муну абдан жакшы билип, өздөштүрүп, үйрөнүп, жаттап ала турган болсок, сөздөрдү муунга ажыратууда эч качан адашпайбыз жана жаңылышып туура эмес ажыратпайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай, момундай англис тилиндеги тамгалар менен белгиленип, белги болот экен. В деп белгиленсе, бул бир гана үндүү тыбыштан турган муун. Мисалы, эже, ага дегенде бир гана үндүү тыбыштан турду. Вс деп белгиленсе, үндүү плюс үнсүз тыбыштардан турган муун. Уч, үч, эт, эк. Св десе, биринчи үнсүз, андан кийин үндүү тыбыштан турган муун. Мисалы, то, де, көлөкө деген сыяктуу. 4-нчү всс болсо, үндүү, үнсүз тыбыштардан турган муундар. Ушундай болуп белгиленет. Үрк, айт, ойт, ырк, алт, өрт. 5-нчи свс, үнсүз, үндүү болуп. Ушул жерде кичине туура эмесирээк болуп калыптыр. Үнсүз, үндүү, үнсүз болуп белгиленсе, бул свс болуп белгиленет. Мисалы, көлчүк, тентек, булбул, көл, көр, кат, жаш жана башка. 6-нчы бул свсс же болбосо үнсүз, үндүү, үнсүз болгон тыбыштардан турган муун. Март, морт, данк, дарк, төрт. Демек ушул 6 структуралык типти биз жаттап алышыбыз керек, балдар. Эми балдар, мен силерге дагы өзүнчө лексия катары өзүнчө маалымат берем. Лексия кылып кененирээк ал жакта мисалдар менен, бул видеодон тышкары.